Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз бүгүн кыргыз тили сабагын улантабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биз мындан алдыңкы сабактарыбызда кызматчы сөздөр жана алардын түрлөрү боюнча бир канча жолу сөз кылганбыз. Андай болсо, кызматчы сөздөргө эмнелер кирерин дагы бир ирет эсибизге түшүрүп алсак. Кызматчы сөздөргө жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модаль сөздөр кирет. Бүгүн болсо биз силер менен биргеликте модаль сөздөр боюнча сөз кылабыз. Андай болсо, бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Бүгүнкү сабакта силер модаль сөздөр жөнүндө түшүнүккө ээ болосуңар. Модаль сөздөрдү башка кызматчы сөздөрдөн өзгөчөлүгүн билесиңер. Сүйлөм ичинде келген модаль сөздөрдүн түрдүү маанилерин ажырата аласыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын кошумча маалымат катарында төмөнкү бир канча эрежелерди тизмектеп кетким келет. Албетте, бул эрежелерге баш ийүү бүгүнкү сабагыбыздын силер үчүн дагы да болсо жемиштүү болуусуна алып келет. Андыктан биз бүгүнкү сабак менен таанышып жатып, мугалим тараптан айтылып жаткан маалыматтарды кунт коюп угабыз. Өзүбүз үчүн жаңы болгон маалыматтарды жазуу дептерибизге белгилейбиз. Берилген көнүгүүлөр үстүндө жигердүү иш алып барабыз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбайбыз. Бул эрежелер менен таанышып алган болсок, анда бүгүнкү сабакты баштайбыз. Кымбаттуу окуучулар, алгач модаль сөз деген эмне? Дал ушул суроого жооп бере кетели. Сүйлөм тизмегинде туруп, айтылуучу ойдун чындыкка карата болгон ар түрдүү мамилесин сүйлөөчүнүн көз карашына ылайык билдирген кызматчы сөздөр модаль сөздөр деп аталат. Модаль сөздөр көбүнчө айтылуучу ойду ырастоо, кубаттоо, бекемдөө, күнөм саноо, болжолдоо, ишенбөө, тактоо маанисинде колдонулат. Модаль сөздөргө төмөнкү сөздөр кирет. Албетте, балким, мүмкүн, маселе, имиш, кыязы, сыягы, сыяктанат, баса, болжолу, ырас, кыскасы, айтмакчы, чындыгында, чынында, сөзсүз, мисалы, шексиз, чамасы, керек, мейли, дейм, кана, мына, окшойт, көрүнөт, чыгар жана башка. Урматтуу окуучулар, кызматчы сөздөрдүн ичинен жандооч менен байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү бири-бирине байланыштыруу кызматын аткарса, бөлүкчө сөз же сүйлөмдөргө кошумча маани киргизүү үчүн колдонулат. Ал эми модаль сөз жогоруда айткандай сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун ар түрдүү мамилесин билдирет. Азыр болсо дал ушул модаль сөздөргө бир канча мисалдарды келтирели. Албетте, мен бүгүн айылга барам. Бул сүйлөмдө албетте деген модаль сөз айтылып жаткан ойду ырастаганын көрүп турасыздар. Дагы да болсо мисал келтирели. Балким, Сейденин бул кылган иши жакшылыккадыр. Биз мисал келтирген бул сүйлөмдө балким деген модаль сөз айтылып жаткан ойду божомолдоо иретинде колдонулду. Айтор, бул сөзүм элге аябай жакты. Сүйлөм тизмегинде келген айтор деген модаль сөз бул жерде айтылып жаткан ойду тактоо иретинде колдонулуп жаткандыгын көрүп турабыз. Эми болсо, силер менен биргеликте модаль сөздөрдү катыштырып бир канча сүйлөм түзөлү. Кыскасы, ажообуздун айткан чечимин баарыбыз туура деп санадык. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөм тизмегинде келген кыскасы деген модаль сөз айтылып жаткан ойго карата кандай мааниде колдонулду? Бул жерде логикалык түрдө ой жүгүртө турган болсок, анда бул сүйлөм бир канча сүйлөмдөрдүн жыйынтыгы, натыйжасы экендигин билебиз. Демек, айтуучу тарабынан бир канча ойлор айтылган, жана ал акыр аягында дагы бир ирет өзүнүн сөзүн тактоо максатында кыскасы деген модаль сөздү колдонду. Ырас, азыр кол куушуруп,
душманга жол бошотуп берчү заман эмес. Бул сүйлөм тизмегине маани бере турган болсок, анда ырас деген мадаль сөз кездешти. Дал ушул мадаль сөз айтылып жаткан ойду ырастоо максатында колдонулду. Дагы да болсо мисал келтирели. Адилет бүгүн ооруп калды окшойт, сыягы. Бул сүйлөмдө айтылып жаткан ой адилеттин ооруп калгандыгын анык, так эмес, тескерисинче божомолдоо түрүндө билдирүүдө. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз силер үчүн дагы да болсо түшүнүктүү болуусу үчүн машыгуу жумуштарын аткаралы. Силер төмөнкү 3 сүрөткө тиешелүү болгон сүйлөм тизмектерин көрүп турасыңар. А бирок бул сүйлөмдөр толук түрдө жазылган эмес. Эми болсо силер менен биргеликте калтырылган түз сызыктардын ордуна тиешелүү болгон мадаль сөздөрдү алып келебиз. Биринчи сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Жокчулук адамзаттын ырысын кесет. Сүйлөм аягында биз кайсы мадаль сөздү алып келсек, анда бул сүйлөм мааниси жагынан толукталат. Албетте, бул жерде өңдөнөт жана туура деген мадаль сөздөрдү колдонсок болот. Эгерде өңдөнөт десек, анда ойду божомолдоо түрүндө, туура десек, ойду тактоо маанисинде колдонулат. Андай болсо, экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Зергерлер азыр борбордон да табылбайт. Бул жерге кайсыл мадаль сөз туура келет? Көп чекиттин ордуна кыязы, сыягы, имиш деген бир канча мадаль сөздөрдү колдонсок болот. Булардын баары айтылып жаткан ойго карата божомолдоо, күмөн саноо маанисинде колдонулду. Үчүнчү сүйлөмгө келе турган болсок, бул сүйлөмгө да адаттагыдай эле өңдөнөт, көрүнөт деген мадаль сөздөрдү колдонсок болот. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, төмөндөгүдөй тыянакка келебиз. Бүгүнкү сабакта биз мадаль сөздөр жөнүндө түшүнүккө ээ болдук. Мадаль сөздөрдү башка кызматчы сөздөрдөн айырмалап билдик. Сүйлөм ичинде келген мадаль сөздөрдүн түрдүү маанилерин ажырата алдык. Андай болсо, силер үчүн үй тапшырмасын берели. Силердин көз алдыңарда төмөнкү 5 сүйлөм турат. Сүйлөмдө калтырылган көп чекиттердин ордуна мааниси жагынан туура келген мадаль сөздөрдү койгула. Эмне үчүн дал ошол мадаль сөздү пайдаланганыңарды түшүндүрүп бергиле. Кан Кошойдун айтканы туура чыгар. Бул оюмду айтуу үчүн көпкө ойлондум. Бала жылмайганда апасы да жылмаят. Кыяздын келерине 3 күн калды окшойт. Ал бүгүн көпкө кармалат го. Маани берсеңиздер, биринчи жана экинчи сүйлөмдүн башында мадаль сөз келүүсү керек. Үчүнчү, төртүнчү сүйлөмдүн ортосунда мадаль сөз келүүсү керек. Бешинчи сүйлөмдүн аягында мадаль сөз келүүсү керек. А бирок бул 5 мадальдык сөздөр сүйлөмдүн маанисине шайкеш келип туруусу зарыл. Үй тапшырмасы силер үчүн түшүнүктүү болгон болсо, анда биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сабакка катышкан ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен кийинки сабактардан амандашканча саламатта калыңыздар демекчибиз.